Эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына карата Кыргызстан менин мекеним аталышындагы этностор аралык достук фестивалю болуп өттү. Ага берекелүү Сары Өзөн чүйдө жашаган бардык улуттардын өкүлдөрү катышышты. Эски аянтка боз үйлөр тигилип, көргөзмө жарманке менен коштолду. Фестивалдын жүрүшүндө Чүй облусунун ар бир район шаарлары улуттук каада салт, бал улуктарды даңазалап, Кыргыздын кол өнөрчүлүгүн көргөзүштү. Биз бүгүнкү күнгө даярданып Аламдын районунун атынан Аламдын айыл өкмөтү ынтымак Аламдын тумартоо менен келдик. Биз аябай ушул кечээ катышканыбызга кубанычтабыз. Өзүбүздүн колубуздан келген кол өнөрчүлөрүбүздү тартуулап, көргөзмө кылып, элибизди жакшы маанай менен куттуктап, азыркы мындай апаттан аман эсен чыгалы, ден соолукта болсун, ынтымак болсун деп биз ушун үчүн келдик. Атабыздан келаткан ушу чий токуйбуз ушундай. Азыр эми заман талабына ылайыктуу бул бизде панолор деп аталат да. Чийди биринчи менен мындай кылып өлчөп алабыз. Бардыгын өлчөп алып, андан кийин чырмап баштайбыз. Илгери бизде чыгдан чий, эшик чий, анан канат чий. Калпактарды бүт ушу апалар менен колго жасайбыз, шырдактарды жасайбыз. Балдардын пинеткалары, бутка кийген тапочкалар бүт барын, ошо сумкаларды жасайбыз. Ошо апалар менен ушу тумартобунда азыр иштешип келатабыз. Бүгүн биздин Панфилов районунда ушу Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына карата чоң иш-чарага ушул жалпы эле кыргыз элинин көргөзмөлөрүн, кыргыз элинин тамак аштарын көрсөтүп, өзүбүздүн райондон чыккан топтордун чыгармачылыктарын, ошол топтордун иштерин, көргөзмөлөрүн алып келдик бүгүн бул жерге. Кол өнөрчүлүктөрдүн эң өзгөчөлүктөрү бул бизде териден жасалган буюмдар, жыгачтан жасалган буюмдар, анан ат жабдыктарын жасалыштары. Бизде бул боз үй Кыргыздын нукура боз үй болгондуктан атайын жасап чыктык. Кийистен жасалат. Анын ичинде туш кийисин, шырдагын, мондай кыргызча тебетейине чейин жасап, мурда унутулуп калган нерселерди көрсөтөлү деп ушундай кубанычта келдик. Бул кичинекей боз үй кадимки эле Кыргыздын боз үйү турбайбы? Ууктарын, керегелерин эмнеден жасадыңыздар? Ууктарын, керегелерин эми ойлонуштурмону көрүп атпайсыздарбы? Жанагы жыгач бар го, ийип, кургатып туруп, анан жыгачтан жасап, анан боеп койдук. Ак кайын бул. Ак кайынды боеп, анан шуурудан карабайсызбы, дарак кылып жасап атабыз да. Муну да балдар менен иштешебиз биз. Моундайларды мынакей жаңыдан өсүп келаткан жакшынакай жанагы тоодо өзүчү гүлдөрүбүз да, мандалак деп айтып койсок болот. Абдан кызыктуу. Саламатсызбы эже? Бул жакта турган Кыргыздын герби, туусу сиздин кол эмгегиңиз окшойт, Ооба, менин кол эмгегим айлана. Ушу эгемендүүлүктү 30 жыл мурун алган убакта ушу небереме жасагам. Ошол бүгүнкү буйрук экен. Ушу бүгүн ошол неберемдей ушу убакка чейин сакталып калган, бүгүн алып келип тагып атам. Бул өзү накта кызымдан жасалган. Булардын барсо ошо Кыргыздын герби немелерин баарын теги оюп неме кылып туруп, анан бул чекелерин болсо шуру менен бастырганбыз. Бул жакта Кемин районунан келген атайын кыргыздардын, кыргыз элинин жашоо турмушун чагылдырып жатышкан экен. Менин жанымда турган Курманжан апабыз. Кененирээк суроо салалы. Саламатсызбы апа? Саламатсыңар. Сиз Курманжан датка окшойсуз. Ооба, мен. Анан бул жака дагы эмнелерди чагылдырып келдиңиздер? Дагы кандай өзгөчөлүктөр бар? Бизге кененирээк айтып бересизби? Бул Кыргыздын жашоо турмушу окшойт, Биз ошол Курманжан датканын убагындагы, Шабдан Баатырдын убагындагы көрүнүштү чагылдыралык деп мына атайын ушу Кемин районунан келдик. Мынакей бүт кыргыздын оокаттары булардын баары. Туш кийиз, көлдөлөң, курак, мына таар, шырдак, мынакей. Бу жерде келиндер ий кийирип, жүн тутуп отурушат. Жаргылчак тартып атат, сок билек. Биякта мына балдардын баары мынакей бүт ошол убактагы көрүнүштү чагылдырып ошондо кийинишкен. Кыргыздар мурда ушундай, так ушундай биз отургандагыдай жашашкан да, мынакей. Жыгач, бүт ийиштердин баары жыгач. Борсок, нан, куймак, мына каймак бүт колдо жасалган баары. Ошону чагылдырып атабыз. Кыргыздар эселтеден меймандос калк. Үйүнө келген кишиге сөзсүз жок дегенде наноз тийгизип чыгарган. Мына ай келиндер, алдагы кымыздан куюп койгула. Конок келген кишилер
ооз тийсин. Анда биз кымыздан ооз тиелик. Чоң рахмат апа, жакшы туруңуз, Көп жылдан берки иштеп келип аткан өнөрүбүздү алып келип койдук. Мен сөөк мүйүз боюнча мастер болуп иштейм. Анан азыр коша менен, кийиз менен ошол нерселерди биз келинчегибиз экөөбүз бир эмгектенип келебиз. Мисалы үчүн бул уйдун каржылыгы. Мына настольный вазаларды жасайбыз. Мына бул жото жилиги. Бул алаң настольный. Бул уй эменин текени мүйүздөн. Бул уйдун мүйүзүнөн. Мына булар кожадан жасалган картиналар. Анан бул сөөктөр сынып калбайбы агай? Кандай жасайсыздар? Бышырасыздарбы же болбосо? Бул сөөктү жана эч саткан жерден сатып алабыз. Алып келип эки башын кесип, казанга салып, чучугун жейбиз. Андан кийин муну агартып содага кайнатып анан ушундай вазалар жасайбыз да. Этностор аралык фестивалга диаспоралар мыктылап даярдык көрүшкөн. Все, что вы видите на этой выставке, все сделано руками наших токмакчан, да? Все сделано руками наших бабушек, рукодельниц, которые являются сейчас, наверное, единственными хранителями, да, русского творчества. Казачья, прямо представлена очень хорошо композиция казаков наших. Все наши иконы, все наши вышивочки. То есть все, что сейчас у нас удалось сохранить, все, что мы как бы ассимилировали, да, как бы собрали в одну выставочку. Вот это все сделано нашими руками. Традиционное русское гостеприимство, в общем-то, никто не отменял. Да? Самое главное, что на русском столе? Самовар, сушки, мед, который можно попробовать уже даже в нашей юрте. И бабушки, вот такие грелочки на чайник, для того, чтобы заваривать чайники, чай в чайниках, и он не остывал. Чүй району Кыргызстан улуттук кийимдерин тартуулап жаткан учуру, саламатсызбы эже? Бул жакта Кыргыздын айымдардын, апалардын улуттук кийимдери экен. Бул жаш куракка дагы карап бөлүнсө керек, Жаш куракта кыздардын кийе турган көйнөктөр, алардын жакалары туюк болот, башкача чыптамалары да. Андан кийин келиндер кийген көйнөктөр, алардыкы жакалары да башкача болот. Ыкмал тигилген, анан белдемчи кийген, уже кыздар кийген жок, турмушка чыккан келиндер белдемче кийишкен, белдемчени ал белдемде колго сайылган алар, керме сайма менен сайылып колго тигилет. Куракты көп колдонгон биздин кыргыз эли мурун, ошон үчүн азыр көп курак менен жасалган буюмдар бу жерде көп. Анан кийин кийиз менен да баш кийимдер кийизден жасалган, чыптамалар, ошо кийиз менен кийизден жасалган, жүн менен жасалган буюмдар. Ошондой эле өрмөлөрдү көп колго колдонгон, ошо жалпак өрмө таңдайча деп айтат. Туш кийиз көп колдонгон да, ошонун туш кийиздер да жасалган, кийбир туш кийиздер бар, анан курактары да көп жасалган да, ошо. Бул жакта турган туш кийиз канчанчы жылга таандык? 63 жылы жазылып турат, жазуусу бар. 63 бүткөн эмелер туш кийиз. Илгери жасалган. Ушуга чейин сакталып келип турат. Байыркы кыргыз элибиз натуралдык, экологиялык жактан таза жыгачтан жасалган буюмдарды колдонушкан. Бүгүн дагы ушундай жыгачтан жасалган буюмдар көргөзмөсү болууда. Биз бул идиштер тууралуу сурасак, саламатсызбы? Бул жыгачтардан идишти кандай жыгачтардан жасайсыз? Кара жыгач, өрүк, жаңак, ушуларды колдонобуз, балам. Шудан жасайбыз. Себеби булардын пышыктыгы, качествосу жакшы да жегенге. Ошон үчүн ушулардан жасайбыз, такайбыз. Кыргыз көлдөн чабылган, ердин өзү жыгачы ошол жактан ерди чаптырып алып келгем. Жасалышы бияктан жасалган да. Булгардан тери ошол жактан сатып алгам, анан темир тесек ба өзү цветной металл базарда сатылат да. Анын баары колго чабылат да, ушунун баары колго чабып жасаган да. Бул жакта турган жалаң гана мырзалардын курубу же айымдарга дагы барбы? Курдар бар, мына женский курдар да жасалган.
бар немесинин формасына караша жасалган. Эмнеси менен айырмаланат? Жок, эми бул көрүп турбайсыңар, бул эркектерге неме кемер кур деп коет да буларды. А бул женский кур. Эми формасынан жасалган немесинен көрсө болот да, өзүнүн дизайнына карата жасалат да. Сиздин кол эмгегиңизден жаралган бул капчыктар окшойт. Жаланган акча салгычтарды жасайт окшойсуз, Саламатсыңарбы? Ооба, биз ушундай натуралдык кезден, натуралдык хыбы кездемелерден ушундай капчыктарды, мондай балдарга бут кийим, үйгө кийип алган тапочкаларды, ошо ар кандай буюмдарды жасайбыз. Баш кийимдерди, мойн орогучтарды, мондай жилеткаларды, чапандарды, кийизден болсо мондай чачка байлаган резинкаларды, моюнга салып алган мондай ар кандай коздуктарды жасайбыз да. Булардын бардыгы кийизден жасалганбы? Ооба, кийизден жасалган булар. Ийне жиби жок. Жок, колго уютулуп жасалат да булар. Могу шырма кийимдер атайын ичине жанагы хыбы пахта чүпүрүк салынганда тердетпейт адамдарды, жанандай синтетика эмес, 3 катар болуп шырылып жасалат. Балдарга дагы абдан ылайыктуу, улгайган адамдарга да жакшы да. Ошондон азыркы заманбап кылып жасалып атат да бардыгычы. Ысык Ата районунун атынан тигилген боз үйдүн ичинде турган чагыбыз, боз үйгө баш бакканда эле дароо Кыргыздын улуттук баалуулуктары көрүнөт. Биз суроону сизге узаталык, четинен бизге түшүндүрмө берип кетсеңиз. Илгертеден кыргыз эли өзү мергенчилик кылып келген, аң улап келген. Ошондуктан мынакей мергенчилер монтип терилерди жашынакка кылып, кургатып, ошол сый боз үйлөрдүн эркек тарабына илишкен да. Бул камчы эме. Бул кыргыздын ар бир боз үйүндө камчы илинип турганда, бул деген ошол үйдүн ээси, эркек кишинин камчысы катуу, үйдө эркек киши бар экенин билгизип турганда, ар бир кыргыз комуз терчү. Мынакей ошол комузда сый ошол төрдө илинип турат да. Мына айткандай эле бул каш кулак, ошо аң улап, ошол ар бир терини аздектеп, ашатып, жашынакка алып илип келишкен да. Кылгыяк, мынакей кыргыздын эң улуттуу аспаптардын бири бул кылгыяк. Мына бул айтып атпайбы, мергенчилик кылып, мына терини жашынакка алып ашатып туруп, мындай сүрөттүн эмесин көлөкөсүн тартышканда, анан кийин бул эми жанакы ошол эркектерге таандык, мынакей канжары. Анан бул кыргыздын эң сый ичиги бул карышкыр ичик. Баш кийимдин эң улуусу ошо сусат деп атай. Эркектердин баш кийими. Мына бул болсо илбирс ичик. Мына бул дагы ошол кыргыздын эң сый ичиктердин бири. Бул болсо мынакей азыр заманбапка жасап койду, бирок илгери дагы ушундай тери менен жасаган. Бул жаш балдарга, жаш кыздар кийген. Андан кийин бул мынакей койдун терисинен, койдун эмесинен ичик, баягы кара күл ичик деп коет. Бул дереки Тебетай менин кайнатамдын дагы атасын Тебетай. Бул Тебетайга мындайча айтканда 100 жылдан ашып калды да. Ошонукини жоготпойм. Мен үчүн бул Тебетай аябайм да ыйык Тебетай да. Каякта жүрсөм да ушуну алып жүрөм, илип жүрөм да. Жайында эркектер мындай жакшы жука чепкендерди кийишкени. Анан кийин эми айтып атпайбызбы, мергенчилик кылган деп мына бул аюунун териси, аюунун терисин ашатып туруп, ошол тушка тартып коет, кире беришке салып койгон. Анан эми бүгүн биз мунун кире беришке салбайлы берге мынакей аяк жагына илип койдук. Койдун даалысын карап, анан ошол келе турган нерсени, боло турган нерсени, үйдүн ээсин кандай экен ошол даалдан билишкен да. Ошол даалы төлгө катары дагы мындай кармашкан. Биз Ысык Ата районунан келдик. Илгери кыргыз эли көчмөндүк калып болгондуктан бүт барын тең апаларыбыз уус чебер болуп колго жасашканда, мынакей курак менен алектенишкен. Бул ичикти болсо түлкү ичик деп коет, кадыр бартуу апаларыбыз кийип келген. Андан кийинки апалар мындай кийимдерди кийген. Бул ичик, бөртмө жолук апалар салынган. Анан текче, аяк кап, күскү кап деп буларга болсо текчеге апаларыбыз эличектерин койгон, шөкүлөлөрдү койгон, кийим кечелерин салып келген. Күскү кап деп коет, боек соекторун келиндерибиз салган. Бул шөкүлө. Муну болсо жаш кыздарыбыз.
тойлордо ушундай майрам күндөрү кийген, бияка дагы куржун, айкап, ушундай аял затына керектүү майда чүйдө оокаттар болгон. Бүгүн Жайыл району кандай өзгөчөлүктөр менен келди? Биз бүгүн атайын этностор аралык достук фестивалы болуп аткан мекеним менен Кыргызстан деген темадабыз. Бүт Сары Өзөн Чүй областарынын ар бирибизге, ар бир көп улуттуу элдер жашайт эмеспи? Ошол көп улуттун ичинен бизге украин калкынын каада салттары, үрп адаттары көргөзүш керек болчу да. Биз алга карабастан украин элдик бизде ырбий ансамбли бар. Азыркы ковидке байланыштуу эки группадан тең ооруп калгандыгына байланыштуу аралыкты сактап, эки зачарийная песня, анан кийин дагы бир группабызды алып, экөөнү биргелештирип туруп жасап келдик. Алардын улуттук тамак аштарын, улуттук көргөзмөлөрүн, улуттук кийимдерин, каада салттарын бардыгын тең алып келип, сыртка оң жакка тартып алсаңыздар болот. Ошол жакта бардык көргөзмөлөрү жасалгаланып, даярданып турат. Дүр дүйүм тамак ашын жайган украин эли Жайыл районунан келишкен. Өзлөрүнүн улуттук ашканасын тартуулап, бизге тааныштырып өттү. Бул жакта украин элинин атайын улуттук тамак аштары коюлган Жайыл районунун атынан келишкен экен. Мына ушул ашкана тууралуу кененирээк маалымат алып беребиз. Это украинская кухня. Вот этот каравай, когда у нас идут невесту сватать или уже выдают замуж, обязательно нужен каравай. Это, да, это хлеб, символ добра, уюта и все прочее. Вот. Картошка – это тоже блюдо Украины и также и Кыргызстана. Борщ – это действительно вот украинское блюдо. Вот эти галушки называются, это тоже чисто украинское блюдо. Картошка с яблоками – вот тоже украинское блюдо. Вареники – это в обязательном порядке, с любой начинкой. Картошка, творог, вот вишня. Малина, драники. Это вот кабачковые драники у нас. Без сала и колбасы Украина даже не может существовать. Говорят, сало не поешь, ноги мерзнут. Поэтому у нас и сало, и соленая капуста, и блины, и пирожки. Ну и, естественно, вся сдоба, хлебные изделия. Фестивалдын негизги максаты Кыргызстанда жашаган улуттар ортосундагы биримдигин, тынчтыкты бекемдеп, ынтымакты ширетүү болуп эсептелет. Көпчүлүктүн көңүлүн бурдурган эгемендүүлүктүн 30 жылдык алкагында атайын эмблеманын сүрөтү түшүрүлгөн эмгекти көрдүк. Бул эмгек тууралуу да сурасак, саламатсызбы? Бул эмгекти эмнеден жасадыңыз эле? Бул Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгын чагылдырылган эмблеманы кийистен түшүргөм. Ушул өзүмө көңүлүмө абдан ток келди да, ушуну кылгым келди. Кылып көрөйүнчү эмблеманы деп, анан кийин кийистен кылдык. Тамгаларын дагы бирден терип, өзүбүздүн мындай жүрөгүбүздүн бир бөлүгүн кошуп, ушул эмблемаларды кылдык. Андан тышкары кийизден да кылынган эмелер бар, буюмдар. Курак дайыма актуалдуу да. Бул деген курак өзү негизи апалардан кыздарына калган мурас деп эсептейм. Себеби кичинекей эле бир болбогон эле кичинекей кездемелердин бир калдыктарынан кылынган абдан сонун шедеврлер да. Ошон үчүн ушуну такыр унутпашыбыз керек. Бул тигүүчү машина канчанчы жылга таандык? Ошондо 60 жылга таандык болуш керек. Илгерки, аябай илгерки. Кайненемен калган, анан кайненемен кийин өзүм урунуп келатам. Өзүм 50 жылга төрөлгөнмүн. Ошо эски машина да. Илгерки машина. Ошону урунуп келатабыз азыр. Өзүм ошо өзүмдүн үй тиричилигимди кылам. Анан кыздарга өзүм жасайм. Анан заказ болсо кичине ала калабыз. Анан көпчүлүгү ушу курак менен азыркы заманбаптын курагы бул болуп атат. Илгерки кабырга курак деп койчу булар. Анан бул текем үй деп коет. Бул жаңы курактар болуп атат. Жаңы материал болуп атпайбы? Ошону кылат. Төшөк курайбыз, жууркан кылабыз, өзүбүздүн үлгү тобундагы эмебиз бар. Швейный цехибиз бар. Салтка айланып калгандай фестиваль жыл сайын өткөрүлөт. Иш-чараны Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги, президенттин Чүй облусунун ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү жана Кыргызстан элинин ассамблеясы биргеликте уюштурду. Алтынай Шайдылдаева, Жумабай Исманалиев, Эсен Үстөнов, атайын чыгарылыш үчүн.